бака аз эле жерден өлбөй калды. Кантип дейсиңерби? Ал окуя мындайча болду. Бака жап-жашыл чөптүн арасы менен кызыл тазыл кооз гүлдөрдү аралап, арасындагы курт кумурскаларды узун тили менен шап этип илип алып, секирип жүргөн эле. Анан байкабай калып, уктап жаткан дөөнүн баласын так бетине секирип түшсө болобу? Дөөнүн баласы аябай ыйлак экен, чоочуп кетип эле уулдап ыйлап кирди. Ыйлак тура деп бака тостон карап калганча болбой дөөнүн атасы келип, "Эмне болду?" деп сурап калды. "Тиги карачы, муздак бака экен, бетиме секирип түштү, коркуп кеттим" деп дөөнүн коркок баласы дагы ыйлап баштады. "Тостойгон гана жалпак баш, сен элеби?" деп баканы кармап алып, мыжыгып таштамай болду. "Дөө айке, сабыр кылыңыз. Эгер мени мыжыксаңыз, колуңуз булганат эмеспи? Колуңузду караңызчы, кандай гана сулуу" деп дөөнүн түктүү одурайган колун мактап жиберди. "Туура айтасың, жалпак баш. Таманым менен эле басып салайын" деп көзү жалтыраган баканы жерге таштады. "Ой, мынча сулуу бут, эч жерде жок мындай" деп бака тамагын бүлкүлдөтүп, эми дөөнүн майпаң бутун мактап кирди. "Анда эмне кыл дейсиң, бака? Согутулуп кеттиң барбы? Баары бир сени согойбойм" деди дөө. "Мен сиздин колуңуз, ал тургай бутуңуздун да булганышын каалабай турам. Мен күнөөм үчүн тунчугуп эле өлөйүн. Сууга эле ыргытып жибериңиз мени" деди. "Бака туура айтат" деп дөө баканы көлмөнү көздөп ыргытып жиберди. Азыр болсо ошол айлакер бака секирерди абайлап, эки жагын карап, анан секирип жүрөт.